Кандайсыңар кыздар? Жаштары 28-29 келип калган кыздарга мен силерге кайрылгым келип турат. Менин жашым деле 32 келип калды. Бирок, мен кантип күйөөгө тийиштин секретин билип алдым. Силер менен бөлүшкүм келип турат да, Мындай кылат экенсиңер. Характериңерди, жана жинди иттикиндей характериңерди, пока билдирбегиле. Аны кийин шашпай, потихоньку, кыласыңар да. Пока, ооба алтыным, ооба жаным сеникин, сен айткандай болот. Айылга жашай, ооба, конечно, айылга жашайбыз алтыным, ооба, калымды, ооба, бир аз эле там берип койсоң болот там. Эне сүт, пене сүт деген жөн эле кой, ооба дей бересиңер, Анан кийин ушунун баары топтоп туруп, оп там дешевле деп коет. Бир эле чыгарабыз да. Просто мен да мурда келесип болуп жүрчүмүн да, жок, мен калымыма мынча бер, анан свадьба мындай болуш керек, анан андай болуш керек, анан сөз тойду деген бул ресторанда өткөрөбүз деп, ушинтерчимин да. Ошондо жашым 32ге деле келип калды кыздар. Антпеш керек экен. Ооба дей бересиңер. Анан тийип алгандан кийин власть бизге өтөт экен да. Бул эркектерди ушинтип алдабасак болбойт экен да, көрсө. Буларга чындык жарашпайт экен. Ошентип, ооба, макул, сеники туура, ооба менин алтыным, сен менин ханымсың деп, жана Великолепный век деген кинодогудай, жана Сулейман Султанга монтип турушат го, ушинтип тургула, азырынча ошентип алгыла. Анан кийин мага окшоп, Кудай буйрса мен күйөөгө тийип алып, мага окшоп күйөөгө тийгенден кийин анан кыздар смело. Тогда ошондо топканы бересиңер. Ага чейин, өлүмүш болгула да, өлүмүш болуш керек экен. Мен башын эстеп көрсөм, мен вообще эме болчу экенмин да. Ойлоп көрсөм, мен такыр өлүмүштөнбөй эле болгондой айтып, ачыгындай айтып, ушинтерчү экенмин да, көрсө. Антпеш керек экен. Буларды алдаш керек экен, кыздар, алдаш керек экен. Менден силерге ушул совет. Давайте.